Текебаев менен Чотоновдун бүгүнкү соттук отурумунда жылдыра турууну жактоочулар өтүнүшкөн. Анткени жарыш сөзгө даярданууга убакыт керек эле. Бул боюнча Текебаевдин жактоочусу Жакупбекова өтүнүч кат жиберген. Ошого карабай сот Айбек Эрнис уулу мамлекеттик жактоочу катары Элмира Чоноеваны дагы дайындап, процессти түштөн кийин улантты. Текебаев соттун бул кылыгына дагы нааразы болду. Биринчиден сиз атын айтып, конкреттүү адвокатты жалдай албайсыз. Жалдаш үчүн адвокаттар коллегиясына кайрылып, ал юстиция министрine кайрылып, ошол тизмеде турган укугу бар адамдардын ичинен бирөөнү тандап берет. Ал экиден эмес, ал мага келип жолугуш керек. Иш менин эмнени каалайт? Сот процессинде эмне болду? 7 томдон башка дагы 10 том болуп калды бул жерде күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү. Стенограммалардын баары менде бар. Эгерде соттун токтому менен макул болбосоңуз, жогорку сотко катталганыңыз бар. Ал эмнеге прения экиде катышабы? Жогорку сотко Чотоновдун дайындап, өзү заманда азыр келип туруп, иш менен таанышат. Иш менен таанышкан ал. Прения даярданса, сот 2-ден. Соттун материалдары менен таанышканда? Түштөн кийин башталган отурумда мамлекеттик айыптоочу Нурмат Исраилов жарыш сөз баштады. 55 далилди камтыган айыптоо корутундусунда ал Текебаевди 2010 жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп туруп, мамлекеттик мүлк маселелерин чечүү укугуна ээ болгон. Орус ишкерлери Маевский жана Модин менен бир нече ирет жолугушкан. Альфа Телекомго байланыштуу маселени чечүүгө аракет кылган жана ал үчүн Маевскийден $1 миллион алган. Бул ишке Чотонов, Абдылдаев да катышкан дейт. Мындан тышкары толгон жүйөлөрдү келтирип, Текебаев менен Чотонов кылмышка тиешеси бар экени аныкталды деген корутундусун окуду. Мындан сырткары Текебаев бийлик ыйларынын укугуна ээ болуп, жеке пайда табуу ниетинде жана өзүнүн кызматтык абалын кызматтык кызыкчылыктарына каршы пайдаланып, башка кызмат адамдары менен, атап айтканда Чотонов, Абдылдаев жана Маматкеримов жана башка адамдар менен туруктуу негиздеги укукка каршы байланыш түзүп, айрым коммерциялык түзүлүштөрдөн Альфа Телекомдун сатуу маселесин каралышында өзгөчө өлчөмдө акча каражат түрүндө материалдык баалуулуктарды мыйзамга салуу максатында активдүү аракеттерди жасаган. Текебаев өзүнүн кылмыштык ой максатына жетүү үчүн жогоруда көрсөтүлгөн адамдар менен бирге Россия Федерациясынын ишкери Маевский менен тыгыз байланышка кирип, анын ичинде $1 миллион өлчөмүндө акча сыйлоо үчүн ал адамга олуттуу ачыкчылык шарттарды түзүү, атап айтканда Леонид Маевскийдин Альфа Телеком башкаруу мүмкүнчүлүк маселесин чечүү, андан кийин бул коомдун сатылуусунан 10-15%га чейинки өлчөмдө же болбосо аталган улуттук оператордун акцияларын Маевскийге сатуудан 30-дан $1 миллионго чейинки АКШ болгон сыйлык алуу максатында жогорудагы милдеттемени алган. Тергөөчү Текебаевди 10 жылга, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратып, үй мүлктөрүн конфискациялоону жана эркиндикке чыккандан кийин 3 жыл мамлекеттик кызматтарга жолотпоону сурады. Бирок мамлекеттик жактоочу катары бүгүнкү отурумга катышкан Элмира Чоноева тергөөчүлөрдүн келтирген айыптоолорун такталбаган, жалган дооматтар менен жазылган деп сындады. Бул боюнча бир катар мисалдарды келтирди. Бул орус жарандардын планы ишке ашпай калган учурда бул маалымат 2012 жылы Маматкеримовден уккам. Ошол жарандар акча каражаттарын кайтарып берүүсүн талап кылышкан. Базаркуловго берилген акча каражаттарын суммасы белгисиз. Бирок анын божомол боюнча бул сумма $1 миллион түзгөн. Ошолорду Абдрахманов өзүнүн айтууларында көрсөткөн. Анын ою боюнча акча каражаттары Текебаев, Чотонов, Шыкмаматов жана Абдылдаевдин ортосунда бөлүнгөн деп ошол көрсөтмөсүн тергөө алганда далил катары. Эми бул жерде урматтуу сот, эгерде биз карасак, бул өзүңүздөр айткандар уккан Маматкеримовдон уккан, анан кийин бирок анын божомолу боюнча ошондой эле анын ою боюнча деп атат да. Бул ушул негизи ушул эмелер менен биз кантип муну бир далилге катары алууга болот бул ишке. Естественно, бул далил болуп саналбайт. Бирөө уктум, анан тигинден ойлодум, анан оюм боюнча деген бул далил катары алууга мүмкүн эмес.
Чотоновдун жактоочусу Текебаевди жана Чотоновду айыптоодо кылмыш жагдайларынын сааты жана убактысы так такталбаган. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө карама-каршылыктар көп. Негизи эле бул иште саясий боек бар экенин айтты. Андыктан сотту аныкталган иштин жагдайлары менен калыс чечим чыгарууга чакырды. Модин анын көрсөтмөлөрүнө ылайык Маевский менен Чотонов биринчи жолу 4 сезона кафесинде жолуккан. Ошол жерден таанышышкан. Ал эми Маевскийдин көрсөтмөлөрү боюнча ал Чотонов менен Хаят мейманканасында биринчи жолу жолугуп ошол жерден таанышкан. Модиндин көрсөтмөлөрүнө ылайык Супара ресторанындагы жолугушуу жөнүндө Мамат Керимов телефон аркылуу айтып, андан кийин Маевский экөө ал жерге барган болсо, Маевский өз көрсөтмөсүндө Мамат Керимов менен Чотонов мейманкага келип, андан кийин алар Супарага барган. Мындай далгерчиликтер көп. Мисалы, азыр эле бияктан айыптоо тараптагы көрсөтмөлөрүн окуп кетти. Маевский өз көрсөтмөсүндө айтып атат. Менин Москвадагы офисиме Модин келип, 2010 жылдын жаз айларында. Экөөбүз сүйлөшүп отуруп, анан Модин айтты дейт, Кыргызстанда ушундай революция болуп, активдер приватизация болуп атат, ошонун ичинде Мегаком компаниясы. Ошого барып катышпайсың деп айтты. А Модин болсо өзүнүн көрсөтмөсүндө айтып атат, мага Мамат Керимов Мегаком жөнүндө сунушту айткандан кийин мен Маевскийди эстеп, Маевскийге телефон аркылуу чалып айттым деп атат. Дагы башкалары майда чүдөлөрүнө токтолсок, ал жанакы $300,000 салынган сумка. Маевский айтып атат, ал кара түстөгү спортивный сумкага салынып келген акча дейт. Модин айтып атат, ал компьютерден ноутбуктун сумкасында болчу деп атат. Ошондой эле экөөнүн көрсөтмөлөрүнө карама-каршылыктар бул. Бирок биз каалайбызбы, каалабайбызбы бүгүнкү биздин соттолуучулардын өздүгүнө жараша ошого байланыштуу бул иште сөзсүз түрдө саясий боек бар. Аны биз жерде отурган баарыбыз эч качан тана албайбыз. Бирок мен Дүйшөнкул Чотоновдун жактоочусу катары бул иш боюнча саясий боектордун жок болушун каалап келем. Себеби ошондо гана бул иш объективдүү каралып, адилеттүү жана мыйзамдуу чечилиши мүмкүн. Ошондуктан урматтуу сот, мен сизден өтүнөт элем бул иш боюнча чечимди чыгарууда анын айланасындагы саясий боекторго, саясий конъюнктурага көңүл бөлбөй, жалаң гана соттук териштирүүнүн жүрүшүндө аныкталган иштин жагдайларын, изилденген далилдерди жана мыйзамдын негизинде чечим чыгарсаңыздар. Текебаев менен Чотоновдун бүгүнкү соту күндөгүдөн айырмаланып, түнгө чейин уланмай болду. Сот Айбек Эрнис уулу Текебаев жарыш сөзүн бүтмөйүнчө соттук ишти токтотпойбуз деди. Мындан улам сот залында нааразычылык жаралып, Текебаевди шайлоого катыштырбоо үчүн эртерээк өкүм чыгарууга шашып жаткан аракети дешти. Динар Турдугулова, Ринат Элеманов, Сентябрь.